Мен сіздің пікіріңізге мақұл емесмін, бірақ сіздің сүйлөө еркіндігіңіз үшін жанымды беруге даярмын деген плакаттарды кечээкүнкү митингте көрүүгө мүмкүн болду. Себеп дегенде сөз эркиндиги үчүн кайрадан көчөгөнү биздин борборубузда Ак үйдүн алдында митинг болуп өттү. Фейктер тууралуу айтылуу Гүлшат Асылбаеванын дагы да болсо мыйзамын өткөрүү бактыга жараша орун алган жок. Ал эми бүгүн болсо биз Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу кеп кылууну чечтик. Сөз эркиндиги канчалык деңгээлде жалпы элдин, калктын бакубатчылыгына таасирин берет? Мына ушулар тууралуу бүгүн кеңири маек болот. Сіздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге салып өтөйүн. 0708 996 996 бул биздин студиябыздын номери. WhatsApp жана Telegram'дан суроо же пикирлериңиздерди айтыңыздар жана биз менен болуңуздар. Самағаным ғой, сағынғаным о, толқындатқан жүрегімді. Көптің күттім ғой, көксі бүттім ғой, көрдім мен бір өзіңді. Асқадан ақылған, ақтардан жарылған, бұлағым толып барам, жүрегім тартылып, жүзіңнің сағынып, ақ сүйгім саға дария. Махаббатым жарығым алып ғажайла, қағылайын менің сүйім саға дария. Дария, 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 Дария. Гүлікім менің көңілімден, қарегіңе мен ашығам. Бар болған жаным, асылым айым, сені көргенге шашылам. Асмандан чағылды, бақытым тауылды, боламын дайым жаныңнан. Жүрегім тартылып, жүзіңді сағынып, ақ сүйім саға дария. Махаббатым жарығым алып ғажайла, қағылайын менің сүйіп саға дария. Дария, 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 дария. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, экрандарга жакыныраак келсеңиздер болот. Себеп дегенде ТВ1 KG каналында иш күндүн кечи долбоору ишин баштап аткан чагы биздин бүгүнкү маегибиздин темасы Кыргызстандагы сөз эркиндиги. Сиздер дагы биздин маекке кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Ал эми бүгүн бизде мейманда Институт Медиаполиси коомдук фондунун юристи Нурбек Сыдыков мырза. Кош келипсиз, абдан кубанычтабыз. Рахмат. Мынакей биз Кыргызстан бул Борбор Азиядагы демократия аралчасы, сөз эркиндиги боюнча биз Орто Азияда алдыңкы орундарда ээлейбиз деп мактанып келебиз. Жана ушуну менен сыймыктанып келебиз. Эмне үчүн негизи эле жалпы алганда, жалпы суроодан баштайлы, сөз эркиндиги маанилүү? Бул сөз эркиндиги адамдын табигый укугу деп коет. Ушул табигый укуктарга ушул жашоого болгон укугу, мисалы, үйгө болгон укугу, жашоого ошондой эле ушул табигый дагы бир укугу сөз эркиндиги. Адам сөз эркиндигинен биринчи баягы ойлонууга укуктуу да. Ар кандай ой, пикир жүгүртүүгө аны эч ким бир тоскоолдук кыла албайт да. Ар кандай ойго батабыз. Анан ошол ой болгондуктан кийин ошол ойду башка бирөөгө жеткизүү бул дагы ошонун баягы натыйжасы. Анан баягы бул муктаждык болуп калат да. Анан ошол муктаждыкты, адамдын муктаждыгын мындай ушул укуктук чөйрөдө ошол адамдын ой пикирин билдирүү, сөз эркиндиги деп ушуну түшүнүүгө болот да. Демек, бул адамдын табигый укугу. Анан ушул башка бирөөгө өз ой пикирин баягы жеткизүү маселеси менен каралып чыгат да. Сөз эркиндиги деген менен биз азыркы учурда коомубузда көп байкап атабыз. Кээде моралисттер же болбосо ашкере динчилдер мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп мындай адамга өзүнүн кадимкидей оюн таңуулагандар бар да. Мисалы үчүн эмнеге мисалы үчүн намаз окубайсың же болбосо кыз киши эмнеге 25тен кийин кечки үйгө тийген болсо анда карадалы деген сыяктуу кыскасы биздин коомубузда ошондой чектеген абдан көп мындай маанай көп да. Бирок эгерде сөз эркиндиги болуп кетсе, чындап эле биз ошол эгер сөз эркиндиги күчтүү болуп кетсе, чындап эле биз жанагы моралдык жактан аксай түшөбүзбү? Бул бири-бири менен кандайдыр бир деңгээлде мындай регуляцияланганбы мындай ошол эле мыйзам боюнча? Бул мындай да, сөз эркиндиги абсолюттук эмес. Бул баарын эле баягы сүйлөй берсе болбойт. Баарын эле бул конституция тарабынан, эл аралык баягы биздин пактта дагы каралган бул маселелер кайсыл убакта сөз эркиндиги чектелет. Ошол маселеге алып келип атасыз. Эгерде баягы улуттук кастыкты козутуу сөзүндө болсо, диний кастыкты, анан кийин ушул бир улуттук коопсуздукка бир таасирин бере турган бир сөздөр болсо, бирөөнүн аброюна шек келтире турган бир маселелер болсо, анда ушул жерде укук талаасы мындай коргоого алып айгиленип турат да. Бул жерде мындай андагы канчалык мындай этапта, канчалык деңгээлде ушуну баягы коргоп турганы дагы бар. Кээ бирки жерде мисалы жаза кылмыш жообуна тартылат. Ошол баягы улуттук кастыкты козутса же болбосо баягы ушул мамлекетти төңкөрүш кылам деп баягы чакырык берсе, ал жерде кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Ал эми бирөөнүн аброюна шек келтире турган болсо, бул ушул 2010 жылга чейин бул нерселер баягы
кылмыш жолуна да тартылып калган маселелер бар эле да. Азыркы күндө бизде конституцияда бирөөнүн аброюна шек келтирүү бул жарандык жоопкерчиликке алып келет да. Моралдык баягы зыянды толтуруу, аны мажбурлап ошол жерде ошол сөз туура эмес айтып алганы боюнча мындай кайтара маалымат берүү, ошондой бир маселелери баягы жарандык жоопкерчилик деп коет да. Анан баягы сиз айткан моралдык жактан ушул жерде баягы 25 жаштан өтүп кетсем баягы кызга кандайдыр бир таңылоо болуп ушул аны бир неме кылып айткан сөздөр бул жерде укук талаасына эч кандай бир мындай айтканда тиешеси жок. Бул моралдык эле маселе. Аны мындай эгерде аброюна шек келтирип катуу айткан болсо аны сотко берсе болот. Аброюма шек келтирип атат, ушинтип мени карадалы деп айтты же болбосо мындай неме деп айтты деп туруп баягы өзүн коргосо болот. Анан бирок бул маселелер мындай моралдык жактан көбүнчө маселеси болуп туруп калат да. Сөз эркиндигин ошо чектөө боюнча сиздер дагы айтпадыңыздар мындай, эгерде улут аралык кастыкты же болбосо аймактар аралык кастыкты козутуу же болбосо улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч жаратса, демек жоопкерчилиги болот депчи. Негизи эле ушул сөз эркиндигин Кыргызстанда көзөмөлдөө боюнча дагы бир кошумча мыйзамдарга муктаждык барбы? Негизи бир аз мүчүлүштүктөр же болбосо жетишпестиктер барбы? Эмне себептен ошол эле биздин жогорку кеңеште жанагы мыйзам улам талкууланып, анан кийин кайрадан көп албетте коомчулук тарабынан ар кандай кабылданып атат. Сиздин оюңуз боюнча ошол именно нормативдик жактан кандайдыр бир жетишпестиктер барбы? Именно ушул маселе боюнча кече каралган мыйзам боюнча бул биздин укуктук ченемдик талаада толугу менен мындай айгиленип, толук мыйзамдаштырылып, ишке жүргүзүлүп бүгүн келе атат. Эч кандай бир бул маселе боюнча мүчүлүштүктөр жок. Мисалы, ошол кечеги мыйзам долбоору өзгөртүлүп, бул биринчи башкача болчу. Кечеги маселе такыр башкача мыйзам болуп чыкты. Бул жерде бирөөнүн аброюна шек келтирүүнү баягы интернет аймагында бирөөнүн аброюна шек келтирүү маселесине ошо бөгөт коюу чарасы болуп атат да. Эми демек бул жерде баягы факты, анан туура эмес баягы маалымат, бир окуя боюнча эмес, бир адамдын ушул бир адамга сен ушул жаман адам же болбосо бир жана алдап кеткен мындай деп баягы жамандаган нерсеге баягы бөгөт коюу маселесин карап атат да. Бирок бул маселе уже мыйзам аркылуу чектелген, ансыз деле чектелген. Мисалы, ошол жарандык кодексте ушул аброюна бирөө шек келтире турган болсо, бул сот аркылуу гана чечиле турган маселе. Мен аброюма шек келтирди деп туруп, мен моралдык баягы зыян, андан кийин ошону мажбурлап баягы ошол жерден кайтара опровержение берүүгө, анан баягы маалыматты жокко чыгаруу боюнча ошол сот аркылуу чечилет деп жазылган. Эми азыр кечеги маселе бул административдик баягы жол менен баягы ыйгарым укуктуу бир органды таап, ал ыйгарым укуктуу орган ошол маселелерди дагы карайт деп баягы сунуш кылууда да. Бирок эми көбүнчө эле эми баягы 80-90% баягы шек келтирүү, аброюна, кадыр баркына шек келтирүү баягы доо арыздары менен көбүнчө баягы административдик баягы публикалык адамдар сотко беришет да. Буну биз баягы көргөнбүз. Депутаттар сотко берет көбүнчө, баягы таможнянын жетекчилери, илгерки президентти коргоп генералдык прокурор сотко берген. Анан ошондой көп учурда бул баягы
баягы администрацияда иштеген, мындай айтканда административдик баягы публикалык адамдар сотко беришет. Эми элестетсеңиз кайтара эле баягы ыйгарым укуктуу орган ал болсо ошол эле аппарат президентке, өкмөткө, ошол эле депутаттарга бул көз каранды. Аларга тынбай баягы отчету менен барат, планы менен барат, же болбосо бюджети менен барат. Ар кандай маселелер менен бул жерде баягы көз каранды сыз маселеси өтө баягы оор болуп калып атат да. Анан кийин ыйгарым укуктуу орган, мисалы бир ушундай бир публикалык адам мени бирөө жамандап атат десе эле, баягы 48 сааттын ичинде карап туруп эле баягы аккаунтту немени сайтты жаап койгонго толук мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан 24 сааттын ичинде интернет провайдер аны баягы аткарууга милдеттүү деген ошондой мыйзам долбоорунда, кечээги мыйзам долбоорунда ошондой каралган болчу да. Ошондуктан баягы жарандык коом буга каршы болуп, бул албетте баягы сөз эркиндигине, андан кийин ушул административдик баягы ресурс колдонулуп калганга дагы баягы жол берилип калат экен деп каршы пикирин билдиришти. Кечээ айрым көпчүлүк баягы депутаттар дагы буга макул болбоду. Эгер жөнөкөй сөз менен ала турган болсок, бул сөз эркиндиги аркылуу эл бийликти көзөмөлгө алат. Жанагы мыйзам сөз эркиндигин толугу менен чектеп коет. Демек, элдин көзөмөлүн мүмкүн болушунча азайтат. Демек, сынчыл көз караш, жанагындай кандай десем, балким нааразычылыктар бардыгы кайра эле бийликтин бийликке тиешелүү бир орган бул фейк, бул жалган десе жабыш керек. Провайдер аны өчүргөнгө милдеттүү. 24 сааттын ичинде. 24 сааттын ичинде милдеттүү. Демек, албетте түшүнүктүү, логика абдан түшүнүктүү. Бирок коом кайра эле коом эми ача пикирде да, кээ адамдардын ою боюнча сөз эркиндиги келип, кичүүсү улуусун сыйлабай калды, биз нарк маселебизди унутуп баратабыз деген дагы айрым пикирлер бар коомчулук арасында. Негизи ошол нарк насил, сөз эркиндиги экөө бири менен карама каршы турабы? Менин оюмча бул мындай бир чети ушундай баягы биринчи көрүнгөндө ушундай болушу мүмкүн. Бирине карама каршы болуп, мен баягы өзгөчө жаштар, мен өз баягы пикирим бар, мен мындай кылышым керек деп баягы өзүнүн оюн билдирип, ал көпчүлүккө баягы жакпай, улуу муунга жакпай. Албетте бул биздин кыргыз элинин өтө бир маанилүү улуттук нарк каада салттары бар. Буну дайым биле жүрүшүбүз керек. Бирок аны мыйзам аркылуу мындай чектеп туруп, бул сөз эркиндиги менен баягы чектеп туруп, жок буну сен сүйлөбө, бул бизге ошол биздин улуттук каада салтка туура эмес келет деп чектөө, бул өтө эле туура эмес. Баягы укуктук баягы чектөөдүн айтып атам да. Буну баягы жаш кезинен баланы, кызды ушул үйрөтүш керек. Ошол туура жүрүүгө, туура кийинүүгө, мисалы, туура дин маселесине мындай көз карашын. Бул баягы тарбия менен келе турган нерсе да. Укуктук аны эч бир маселе менен, укуктук баягы чектөө менен маселе болбойт. Биз азыр эртең бүт мыйзамдаштырып, буну сүйлөсө болбойт, буну сүйлөсө болбойт, жаманды сүйлөсө болбойт деп туруп мыйзамдаштырып коюп, бирок тарбия бербесек, ал баары жетпейбиз агачы. Бул мыйзам, бул өтө бир көйгөйлүү, маанилүү бир адамдардын ортосунда болгон маселелерди неме кылыш керек да, жөнгө салыш керек. Анан
бул дагы маанилүү, бирок буну только баягы тарбия, туура тарбия, ата эненин тарбиясы, мектептин, бала бакчанын тарбиясы, ошол жогорку окуу жайлардын тарбиясы, ошол жактан келген маселе. Анан кийин биз 10 жаштагы, 15 жаштагы баланы алып туруп, баягы укуктук талаада сен буну кылбашың керек, буну кылбашың керек деп биз аны эч ага бир чара колдоно албайбыз. Бул только тарбиянын натыйжасы гана болушу мүмкүн. Демек, чектөөлөр өнүгүүгө, өсүүгө дагы чектөө болушу мүмкүн. Ал эми жанагындай туура жолго үндөө үчүн албетте тарбия керек деп айтып атасыздар. Албетте маанилүү, биздин жалпы коомчулук дагы муну абдан жакшы түшүнсө дагы жакшы болот эле. Бирок ошол эле маалда сөз эркиндиги менен калктын бакубатчылыгынын ортосунда байланыш барбы? Эми ушул көп уктук да, авторитардык баягы мамлекеттерде, ушул кошуна мамлекеттерде сөз эркиндиги жок, бирок алар бакубат жашайт деген мааниде. Биз биринчиден бул бири-бирине өтө эле баягы көз карандысыз нерселер эмес да. Ошол сөз эркиндиги бар өлкөлөр дагы, бай өлкөлөр дагы өтө көп. Ошол Европа өлкөлөрү, башка бир немелер, биз ошолорго карап мындай өзүбүздө баягы Швейцария болобуз деп атабыз, башка мамлекет болобуз, ошол Германиядай мамлекет болобуз деп атабыз. Ошол жак тарапты дагы мындай бакубатчылыгын алардыкын да карап көрүш керек. Демек, бакубатчылык менен сөз эркиндиги бирдей жүрө турган дагы, мындайча айтканда, формулалары бар экен мамлекеттик баягы башкаруу системасында деген баягы ойго келсек болот. Анан сөз эркиндигин баягы байлап, аны мындай өтө катуу чектеп коюп, анан бизнес өнүгүп кетет дегенден биз алыспыз. Кантип экөөнүн байланышы болушу мүмкүн. Байлап койсо эле анан кийин бизде бизнес жүрө баштайбы? Кантип жүрүп кетиши мүмкүн. Бар эле экономиканын өсүшү азыр бул инвестиция, бул ошол тармак неме болуп атат. Анан кечээ мисалы экономикалык форумда ошол президенттин астында дагы коркпой ошол жерде бизнесмендер дагы айтты да, мына бизге прокуратура келип атат, мына бизге текшерүүлөр келип атат, мына ишибиз бүтпөй атат деп бетке айтты эле. Ошол баягы өз пикирин билдирип атат дагы. Бизнес ошо менен анан коргоого алынып атат, мындайча айтканда. Өз пикирин билдирүү менен. Эгерде ал пикирлер билдирилбей, баягындай бизде аябай катуу ушул сөз эркиндигин байлаган болсо, алар айта албайт. Ошол бойдон эле баягы коррупцияланган органдар болуп эле биз өнүгүүгө жол жок. Көбүнчө эле бизде эми критикага алганда эле ошол жооптуу кызматкерлерди критикага алып, анан коррупция, баягы коррупциялашкан бир схемаларды айтып, жанагындай жаман көрүнүп калып атат журналисттер. Ошол нерселерге дагы баягы бөгөт коюлуп калышы мүмкүн да, эгерде баягы сөз эркиндигин өтө катуу чектей баштаса. Ал ачыкка чыкпай калат дагы. Андан бизнес өнүгүп кетпейт, менин оюмча. Чоң рахмат. Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Сапарыбыз улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу кеп кылуудабыз. Бизде мейманда Институт Медиа Полиси коомдук фондунун юристи Нурбек Сыдыков мырза бар. Жана ошондой эле сиздердин суроолоруңуздарды дагы узатыңыздар. 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биз болсо кезектеги суроо менен кайрылалы. Сөз эркиндиги делген менен чектөөлөр бар экен. Бирок чектөөлөрдү кээде мамлекет өзүнө ылайыктуу колдонуп да коюшу мүмкүн болуп атканын көрүп атабыз. Мисалы үчүн былтыр ошол эле жанагы Change.org сайтын жарым жылга жаап койгон болчу. Ким тарабынан кантип жабылып калды? Себеп дегенде ал жерде импичмент боюнча кол топтоо болуп аткан. Ооба, туура. Былтыр ошол 14 июлда 2020 жылы, эгер адашпасам, баягы датасында ушул кол топтоо ошол кездеги президентибиздин баягы эрте кызматынан кетүү маселеси баягы жарыяланган. Элдер баягы активдүү кол топтоп, пандемия аябай күчөп, ошол убакта биздин өкмөт, ошол аппарат президент баягы жакшы иштебей калганы, баягы пандемияга даяр болбой калганы бирден бир себеп болуп, анан элдер ошол жерге петиция жарыялап, ошого кошулуп, бир күндүн ичинде эле бир канча миң кол топтолуп калган дагы. Эртеси 15 июль ал баягы доступ болбой калган элде ошол петицияга. Анан кийин Институт Медиа Полиси коомдук фонду бул маселени изилдей баштап, анан ар кайсын баягы мамлекеттик органдарга ушу суроо жөнөтсөк, чечим жок, бир неме жок болуп чыгып эле. Анан кийин кандайдыр бир 3-сентябрь 2020 жылы Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими чыгып калат дагы. Ал жерде ушул сайт экстремисттик деп таанылат да. Болбосо Change.org деген сайт бул бүткүл дүйнөдө иштейт. Бул Россия Федерациясында дагы баягы социалдык бир проект, социалдык маселелер боюнча дагы, саясий да маселелер боюнча дагы петициялар жарыяланып, социалдык маселелер чечилип, ал жакта деле жабылган эмес, эми бүткүл дүйнө жүзүндө иштейт ошол петиция сайты. Анан бизде эле анан кийин биздин Кыргызстан аймагында жабылып калат да. Анан ал болгондо дагы экстремисттик деп таанылып, Жарандык процессуалдык кодекстин негизинде ушул көрсө биздин башкы прокуратура ошондо кайрылып, бул сайтты экстремисттик деп таанып берүүнү соттон өтүнөт. Сот 1-2 күндүн ичинде эле карап, ошол мындай жеңил форматты коет, жеңил процедурасы менен карайт. Карап туруп эле анан кийин ошол сайт экстремисттик деп таанылып калат. Буга негиз ошол сайтка бир адам ушу комментарий калтырып коет. Ушул биздин баягы кээ бир региондун баягы жашоочуларына бир өзүнүн баягы ой пикирин билдирмекчи болуп, ошол бир эле комментарий калтырат да, бир адам эле. Анан ошонун негизинде полный сайт жабылат да. Ал сайтка жүздөгөн комментарийлер болгон, аябай көп комментарийлер болгон, баягы петицияга неме кылганда эле кошо эле комментарий жазып кете беришет экен да. Анан бирөө эле комментарий берип койсо, полный сайт жабып койгон да. Анан кийин сотко биз жогорку сотко даттануу менен кайрылдык. Анан жогорку сот буну жокко чыгарып кайтара кароого ушул райондук инстанцияга жөнөттү. Ошондо биз баягы Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө, ошол башкы прокуратуранын өкүлдөрүнө биз да суроо жөнөттүк. Эмнеге комментарий берген адамды таппай, силер полный сайтты жабып атасыңар? Себеби бизде мүмкүнчүлүк техникалык жактан жок, анын комментарийди тапкан деп ошентип бизге жооп берди. Айтор барып бул иш кыскартылды. Буга башкы прокуратуранын өкүлү да макул болду кыскартууга.
Ошонун негизинде анан кийин бизде бул сайт кайтара ушул Жакында иштеп баштады? жакында мартта иштей баштады. Март апрелдерде иштей баштады. Кайтара ал жакта баягы петициялар ар кандай немелер жүргүзүлүп жатат. Бул эми мындай да, бул импичмент, президенттин импичменти, анын өзүнүн процедурасы такыр башка. Петицияга эч кандай тиешеси жок. Эми эл баягы өз оюн билдире албай, анан кийин барып бунун баары барып аянтка барып чыгып ошол жерден билдирип, анан жанагындай 6 октябрь иштер болот. Демек баягы элге дагы айтып алганга, ага дагы бир өз пикирин билдирип алганга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан баягы жапканда бул кайтара баягы күчөп, элдин нааразычылыгын кайтара эле күчөтүп, анан ал башка бир форматтарга чыга баштайт экен. Ошону эми азыр ушул жакшы, азыркы мындайча айтканда азыр мүмкүнчүлүк бар ошол петиция сайт аркылуу кандайдыр бир маселелерди, көйгөйлөрдү чыгарып турганга. Бирок петициялар кандайдыр бир юридикалык күчкө ээ эмес да, жөн эле петицияга Жок, адамдар ал эч кандай эч нерсеге ээ эмес, бизде мыйзамда эч каралган эмес. Жөн эле баягы адамдардын пикири, ошол эле. жарандардын ою. Бул ойлорду албетте укпай коймой эмес, тескерисинче көңүл буруп, ал ойлорго ийкемдүү болуу бул бийликтин дагы, элдин да кызыкчылыгы үчүн иштейт. Себеби сиз айткандай, эгерде укпай, кулагы баарын жаап алган болсо, анда жанагындай агрессивдүү форматка да өтүшү мүмкүн деп атпайсызбы? Эми бул мисалы үчүн эми азыр блогерлер боюнча, блогерлердин жоопкерчилиги боюнча азыр ар кандай блогерлер бар, түрдүү блогерлер бар. Кээде ошо сиз айткандай комментарийинде бири-бири менен тытыша кеткен, уруша кеткен толтура жазылуучулар бар. Ошондой жазылуучулардын дайыма урушунан кийин блогердин баракчасындагы жаап койгон учур болгон, да? Автандил Жоробеков. Автандил Жоробеков, Сыдыман деген жанагы ат менен таанылган жигит. Бул бизде азыр кылмыш жаза кодексинде 313 берене бар. Бул баягы улуттук, аймактык, аралык, диний, социалдык ушу кастыкты козутуу боюнча жоопкерчилик каралган да. Эми бул жерде өтө бир өлчөмсүз, баягы орусча айтканда несоразмерный бир жоопкерчилик каралып калган. 5 жыл эркинен ажыратылат. Башка 5 жылдан 7 жыл, андан кийин баягы оорлотуучу жагдайлар болсо бир 7 жылдан 10 жылга чейин деген экинчи бөлүгү бар. Эми элестетсеңиз, бирөө эле бир сөздү айтып алды, аны бир элди кастыкты козутайын деген да ой пикири жок болчу. Анын бир айтылган сөзүнөн кийин бир кандайдыр бир элдер баягы урушуп бир тытышып кеткен жери жок. Эми ошого 5 жыл эркинен ажыратылат деп жазылган. Анан бул баягы оор жазаларга кирет дагы. Анан кийин дароо милиция кызматкерлери болобу, башка органдар болобу камаганга толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Камаш керек болот да, себеби дегенде баягы тяжкий оор баягы тергөө жүрүп жатканда кармаганга мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктөн дагы кармаш керек деген дагы жерлер бар. Андан кийин бул маселе мисалы Россия Федерациясында дагы ушундай болчу бул мыйзам. Анан алар бул туура эмес экенин билип, мындай деген немеге келишти. Биринчи баягы адам сүйлөп алса, аны административдик штраф. Баягы жөн эле баягы сиздер светофордон өтүп кетесиздер го, кызылга мисалы. Ошондой эле административдик штраф. Эгерде 1 жылдын ичинде ал бир натыйжа бербей, дагы сүйлөп
кастыкты козутса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп айтылган. Анда дагы баягы исправительный работы баягы, анан кийин штраф дагы кайралган аябай чоң өлчөмдө. Анан кийин гана баягы эркинден ажыратылат деген баягы жаза. Бизде болсо сүйлөп койду, баягы 5 жыл эркинден ажыратылат деген баягы оор статья коюлуп калган. Анан мен эмнеге айтып атам, бул баягы оор статья деп бөгөт коюу чарасы сразу баягы камакка алынат. Автандил Жоробековду да камакка алды, Элмар Сыдымановду да камакка алганы ошол себептен улам, оор статья болгондуктан. Анан кийин бирок кийин булар акталып кетти. Бирөөнүкү баягы тергөө учурунда кыскартылды окшойт, кийинкисин ошол сотто прокурор өзү баягы айып берүүдөн баш тартып, анан кийин баягы Элмар Сыдыманов акталып кетти. Эми ким жоопкерчилик тартат ушуну камап алганына, баягы утур баягы сотко чакырганына? Албетте баягы оор маселе да. Ал жерде экспертизалар бар, ооба улуттук кастыкты козуткан деген туура эмес экспертизалар дагы болгон. Эми бирок бунун баарын барып адамдын укугу чектелип калды да камакта отуруп калышты. Бул бир күн эмес, 1 саат ошол жерде камакта отурган өтө оор. Мен адвокат катары баягы көргөн катары баягы ошол жерде отурган кишилерди бул өтө оор, эркинден ажыратылат деген сөз. Эми ошол жазаны жеңилдетиш керек деп Институт медиа полиси, коомдук фонду ушу бир нече жылдан бери ушуну айтып келет. Жада келсе ошо биздин мүдүрүбүз ошо президент астында да ушул маселени койгон. Себеби соттор башка бир жоопкерчилик таба албайт. Алар деле көрүп, мисалы, башка жоопкерчилик коеюн десе дагы мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан могу акыркы Гүлзат Алиева боюнча дагы филолог посттор жазып, анан кийин аял кишини ушул камаганга туура келип, баягы андан кийин гана баягы убакыт өткөндөн кийин гана чыгарып атышат. Ошону эми эгерде штраф боло турган болсо, аны камаш мүмкүн эмес да. Ал биздин жаран болсо, анын баягы иликтөө учурунда ал жанагы эч жакка кетпөө подпискасы менен да жүрө берет. Эгерде 5 жыл баягы оор статья болгондуктан мындай неме болуп калат. Мисалы алсак, баягы модный болуп калбады, мыйзамсыз баюу статьясычы, мыйзамсыз. Ал жерде 7 жыл эркинден ажыратылат. Ошондой эле практически статья бир сөз үчүн ал деле 5 жылдан 7 жылга чейин. Элестетсеңиз, ал мисалы балким канча бир жылдан бери чогултуп, ар жерден кымтып, мамлекеттик акчаны ар кандай кылып туруп, анан кийин канча бир жыл өзүнүн баа иш аракетин кылып туруп, аябай мыйзамсыз байыды, канча элдин немесин кылып. Анан ага 7 жыл. Ошондой эле практически баягы адам сүйлөп алып, бирок натыйжа болбосо деле, аны деле ошол канча бир жылга эркинден ажыратылат деген бул өлчөмсүз. Анан бул өзүнүн баягы максатына дагы жетпейт да. Аны камап коюп деле мындай неме, аны штраф же болбосо бир эскертүү берип коюу менен эле чектеле турган маселени ушундай болот да. Элмар ошо Сыдыман боюнча ал жерде ушул кастыкты козутуу маселеси деле жок болчу да. Бир аймактын эле өкүлдөрүн силер мындай сөгүнө албайсыңар даже деп коет. Болду ошону кастыкты козутуп атат депчи. Бул эми немеге жатпайт. Чоң рахмат. Кыска биздин убактыбыз соңуна келип калыптыр. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Бизде мейманда Институт медиа полиси коомдук фондунун юристи Нурбек Сыдыков болду. Кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү темабыз уланат. Андыктан алыстабаңыздар.
When moonlight crawls along the street, chasing away the summer heat. Footsteps outside somewhere below. The world revolves, I've let it go. We built our church above the street. We practice love between these sheets. Тойду сүрөткө тартуу жогорку искусство. Биз бүгүн көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан үйлөнүү тойлордогу сүрөт көргөзмөсүндөбүз. The moonlight plays upon your skin. I kiss that thing. Жашоодогу эң сонун учурларды сүрөткө тартып, кадрларда жаркыраган сезимдерди бир нече мүнөткө калтырып, бактылуу жана меримдүү жаңы үйлөнгөн жубайларды тартуу. Бул көз ирмемдерди фотограф Иван Попов тартат. Прежде всего, цель данного Көргөзмөнүн максаты адамдардын сүрөткө болгон мамилесин өзгөртүү. Анткени жыл сайын телефондор пайда болуп, элдер сүрөткө тартууну искусство катары кабыл албай калышат. телефоны. Тойлордо көркөм жана кайталангыс нерсени таба алган чыныгы фотографтар бар. Биринчи кезекте мен сүрөткө тартуу искусство экендигин көрсөткүм келет. Искусство. Soar, our feet don't even touch the floor. Nobody knows you like I Биз фотографтын биринчи көргөзмөсүнүн ачылышындабыз. Бул жерде анын мыкты чыгармалары, тойлор, сүйүү окуялары жана жубайлардын фотосессиялары бар. Sleep, we're always holding hands, kissing for hours, talking. Ар бир сүрөт жубайлардын тарыхын баяндайт. Алар кандай? Күлкүлүү, тентек, сезимтал, кумарлуу, мүмкүн назик. Ар бир сүрөт жана каармандар өзгөчө. So much to say, can't close my Я всегда парам говорю, Мен жубайларга ар дайым эч кимди ойноонун кажети жок экендигин, жандуу эмоцияларды алыш үчүн өзүңүз менен болушуңуз керек деп айтам. как бы Алар өзлөрү бири-бири менен өз аракеттениш үчүн атайын кырдаалдарды түзөм. Бул сүйүү. Адамдардын эң маанилүү учурунда келишээрин жакшы көрөм. подсмотренный. Алар бири-бирин сүйүп, бактылуу болушат. И нравится то, что люди приходят по самым таким значимым для в своей жизни событиям, и они на самом деле окрыленные, они под чувством любви, такие счастливые. Как раз в этот момент я их и снимаю искренне. better man, just being in the same room. We never sleep, there's just so much to do. Комплекстүү композиция бул автордун сүйүктүү ыкмасы. Сүрөттө пейзаж, коз, фон чоң роль ойноса да, сүрөттө эң негизгиси сүйүшкөндөр. Той индустриясы айрыкча үйлөнүү үлпөтүн сүрөткө тартуу өнүккөн. Балким, үйлөнүү той жөн гана той эмес, чыгармачылыкка айланып, колуктуу жана күйөө бала жогорку көркөм чыгармалардын каармандарына айланып, бул индустрия жаңы деңгээлге көтөрүлөт. When I look in your eyes, insatiable, the way I'm loving you. Oh, what can I do? Insatiable, insatiable for you. Insatiable.
Сүйікті көрермандар, біз программабызды улантабыз. Бүгінгі иш күндүн кечи программасынын темасы жалпы эле Кыргызстандагы сөз эркиндиги. Себеп дегенде акыркы учурда ушул фейктер тууралуу мыйзам, митингдер, кыскасы биздин коомубузда абдан көп талкуу жаратып, ошондуктан бүгүн актуалдуу болуп атат. Бизде мейманда көз карандысыз журналисттердин союзунун төрагасынын орунбасары Семет Яманбеков мырза келип отурат. Кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Эми алгачкы суроо мындай. Азыркы учурда Кыргызстандагы журналист, сиздердин көптөгөн уюмуңузда көптөгөн медиа уюмдар бар. Журналист өзүн канчалык деңгээлде эркин сезип атат? Коркпой этпей эле иликтөөлөрүн жасап атабы, же болбосо баары бир деле аябай мындай талуулуу маселелерде, опурталдуу маселелерде бир аз да болсо коркуу, баары эле эр жүрөкпү же эр жүрөк эмеспи? Негизи жал себеп дегенде акыркы учурда жана Freedom House уюму Кыргызстанды бир 11 пункт ылдый түшүп, азыр мындай эркин эмес өлкө катары баамдап атыптыр. Журналист мындай учурда журналистке дагы тиешелүүбү? Канчалык деңгээлде тиешелүү деген суроо да, мындай өзүн канчалык деңгээлде эркин сезет? Рахмат. Эми негизинен айтсак, Кыргызстан Орто Азияда мындай сөз эркиндиги менен жана журналисттик эркиндиги менен мындай өзүнчө островок демократии деген наамы бар болчу. Ошол наамыбыз Кудайга шүгүр дагы эле бар. Азыркы убакытта коркунучтар көп, бирок журналисттер мындай эң эркин эрдик жүрөк менен жүрөт деп атпайсыңар? Ошо менен жүрөт. Журналисттик деңгээр өсүп атат. Бирок ошого карабастан тилекке каршы журналисттин коопсуздугу дагы көп сакталбай атат да. Сөз эркиндиги бар, маселе жок, бирок ар кайсы мамлекеттик структуралардан кол салуулар болуп атат. Өзүңүз көргөндөй жанагындай фейктерге каршы деген эми кашада айтып коеюн, анткени ал чынын айтканда фейктерге каршы эмес, журналисттерге каршы мыйзам болчу. Ошону өткөрөбүз деген демилгени көтөрүштү бир нече депутаттар, бирок алардын тилегине каршы жана бизге жакшы болду да, кыскача айткандай, ошол мыйзам өтпөй калды. Бул былтыр эле көтөрүлүп атканда, бул кайра кайталанып көтөрүлүшү мүмкүнбү? Эми көтөрүлүшү мүмкүн эмес. Былтыр эле көтөрүп, Жогорку Кеңеш кабыл алып, президентке жибергенде, ал убакыттагы президент Жээнбеков аны кайрадан Жогорку Кеңешке кайтарып берип, аяка башкача жазып бергиле, өзгөрүүлөрдү киргизгиле деген сөз менен кайтарып берген. Ошол убакыттан баштап 2 күндө комитетте каралып, жана өзүнүн регламенти боюнча 1 айга жетпей кайра президентке кетиш керек болчу, бирок андан бери 8 ай өттү. Регламенттин баары бузулооруна карабай, кайрадан ошол мыйзамды Жогорку Кеңешке жиберишти. Ага карабастан жаңы конституция менен жашап атабыз азыр. 10 январда 2021 жылда жаңы конституция кабыл алынды. Аякта абдан жакшы нерселер жазылган сөз эркиндиги боюнча. Эң биринчиден 10 беренесинде жазылган цензура Кыргыз Республикасында болбойт. Жана 63 беренесинде жазылган цензурага жана сөз эркиндигине каршы болгон мыйзамдар кабыл алынышпас керек деген өзүнчө берене бар, 63 берене. Ошол мыйзам ошо 2 беренеге деген каршы турган мыйзам болчу, бирок ага карабастан бир нече күчтөр Жогорку Кеңешке киргизип, ошо сөз эркиндигин кысып, фейктерди колдоп, ошондой аракетин кылышты, бирок аракеттер ишке ашкан жок. Азыркы учурда жана кылмыш жазык кодекстерине ар кандай түрдүү өзгөртүүлөр кирип атат. Ал жерде сөз эркиндиги канчалык деңгээлде корголгон? Анан кийин жалпы эле журналисттердин эркиндиктери кантип сакталат? Негизи мындай да, 1997 жылкы кылмыш жаза кодекси, азыркы иштеген эмес, мурдакы кодексте бир эле берене бар болчу, журналисттерди коргогон берене. Бул 151 берене журналисттин иликтөөлөрүнө, журналисттиктин жумушуна кол салуу боюнча ошону коргогон берене бар болчу. Анан 2017 жылы жаңы кодекстерди кабыл алганда, аны болсо кодекс о проступках деген бар болчу, жоруктар кодекси. Ошол жака киргизип коюшту. Андан кийин азыркы
жаңы кылмыш жаза кодексин кабыл алып атканда аны такыр эле бузуку кодекстерге алып койгонго аракетин кылышты. Кодекс о нарушениях дейт, ал эми кылмыш эмес, мындай эле бузуку эле болуп калат экен да. Анан айыптарын да карасаңар, санкцияларын да карасаңар, мындай кичинекей эле айыптар, эчтекеси жок да. Анан биз көз карандысыз журналисттин уюмдары ушу маселени көтөрүп, жумушчу тобунун иштеп аткан тобуна барып айттык. Ушу журналисттерди коргогон килейген кылмыш жаза кодексинде бир эле берене бар экен. Сөз эркиндигин коргогон. Ошону эмнеге көрө албайсыздар? Бузуку кодексин алдыңар деп. Анан башкы прокурор өзү угуп тапшырма берди. Киргизип койгула ушу биздин сунушубузду. Анан биз сунушта жаздык. Мурда кичинекей эле берене болчу. Бир эле абзацтан турган. Анан биз ал беренени көбөйттүк. Анткени 97-жылдан баштап журналисттик өнүктү да, журналисттик кесип өнүктү. Журналисттик иликтөөлөр пайда болду, интернет пайда болду, жана блогерлер пайда болду. Ошону мындай чоңураак, кеңейирээк кылалы деп 4 абзацтан турган, 4 пункттан турган беренени юристтер менен кошо жазып, ошону сунуш кылсак, аны кабыл албай коюшту. Азыр бир эле абзацы калды. Эң күлкүнүчтүүсү азыркы журналисттиктерге мындай журналисттерге кол салган, журналисттерге иштетпеген нерселерди жалаң эле мындай чиновниктер эле жоопкерчиликке тартылат экен. Ошентип жазып коюшуптур да. А биз билебиз, жанагындай мамлекеттик кызматта иштегенде өзлөрү кол салбайт. Алар бирөөнү айтып, бирөөнү жалдашып, жана площадьте көрүп атпайсызбы? Кол салып атат, камерага тарттыртпай атат, колунан жулуп атат телефондорду. Ал мамлекеттик кызматкерлер эч качан жасабайт. Бирөөнү жалдап, бирөөгө айтып, ошолорду жиберет да. Ошолордун баарын алып коюптур. Жалаң эле эми мамлекеттик кызматкерлер эгерде ошондой журналисттерге кол салса, ошолор эле жоопкерчиликке тартылат. Анан биз айттык, ушундай болмок беле. Эң биринчи жалпы баарынан коргогон берене болуш керек. Экинчиден, эгерде мамлекеттик кызматкерлер кол салса, анын жанагындай айыбы мамлекеттик кызматта 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, кайра ошол жактан иштей албаган деген айып болуш керек деген сунуш кылдык. Эми жогорку кеңешке кетти, билбейм, депутаттарга дагы сунуш кылып көрөбүз го. Негизи эле депутаттар ошондой канча деген процесстердин баардыгын бузуп, улам жанагындай мыйзамдарды алып чыгаткан себеби эмнеде? Фейктерге каршы мыйзамды айтып атасыңар. Ошону айтып. Мындай болуп атат да. Ушу фейктерге каршы мыйзамды өзлөрү фейктин фабрикалары, троллдордун фабрикаларынын ээлери ошолор демилге кылып атат. Эмне үчүн? Анткени бул мыйзам фейктерге каршы иштей албайт. Мисалы үчүн, мен Facebook'ка катталып, менин атым Семетей Аманбеков эмес, Итбай Чотбаевич деп жазып коюп, өзүм Америкада жашайм, жашым 90 деп жазып коюп, жиберип койсом, мага эч кандай чара көрө албайт, техникалык. Цукерберг жанагы командасы иш чара көрбөсө эле, биздин депутаттар болобу, биздин бийликте отургандар мага чара көрө албайт эч кимдер. Демек, чара көргөнгө жалаң эле идентификациядан өткөн блогерлерге чара көрө алат. Билет, мисалы үчүн, мен Семетей Аманбеков, сиз Урмат Борченов, сизге чара көрө алат. Жана массалык маалымат каражаттарга ким расмий түрүндө катталган болсо, ошолорго эле чара көрө алат да. Демек, анан мыйзамында мынтип жазып коюптур. Атайын мамлекеттик орган болот экен, ошонун баарын караган. Жалаң эле заявление менен, арыздар менен бирөө кайрылса, ошо арыздарды карап, анан чараларды көрөт экен да. Демек, фейктер мага арыз жазса, мага чара көрө алат. Мен фейктерге жазсам, аларга чара көрө албайт. Ошон үчүн келе жаткан шайлоолор болот жогорку кеңеште. Ошого даярданыш үчүн мындай катуу журналисттерди, күчтүү блогерлерди сөз эркиндигин өлтүрүш үчүн, жана өзүнүн фейктерин, маалыматтарын соц тармактарга киргизиш үчүн ушул мыйзамды демилге кылышты. Эми булардын ойлору мындай да, алар ушу фейктердин ээлери, жанагындай таза эмес саясатчылар, депутаттар 3 президенттин түбүнө жетти. Атамбаевди чыккынчылык менен жок кылышты, Жээнбековду жок кылышты. Эми Садыр Жапаровду да ошого түштүртүп атышат да, мына бул мыйзам керек, ушундай депчи.
мындай карасак, бул деген сөз эркиндикке, биздин эл аралык имиджге, биздин журналисттин кесибине чоң коркунуч көрсөткөн мыйзам болчу. Ошолор алдап-салдап, өзүнүн кызыкчыларын түртөйүн деп, баарын алдап, баарына жакшы көрүнөм деп, ушул мыйзамды түртүп атат да. Бүт барык мыйзамдык процесстерин, мыйзамдык регламенттерин бузуп туруп, ошол жака киргизди да, Гүлшат Асылбаева баш болуп. Гүлшат Асылбаева жөн эле аткаруучу, демилгечи, бул фейк фабрикалардын ээлери деп ойлойсуз, президент эмес. Биринчиден бул Садыр Жапаровдун законопроекти эмес. Буну Жээнбеков убагында эле чыгарган. Бирок, мисалы үчүн президенттик администрация бир эле сөз менен бул биздин демилге эмес, биздин мыйзам эмес, болду. Бул чыкты, эми биз буга тиешебиз жок деп эле токтотуп койсо болмок. Жанагындай эле кошоматчылар, жанагындай депутаттар келип эле ушул мыйзам менен тыябыз, алдыда келе жатканда чоң саясий процесстер болуп атат. Көрүп атабыз азыр электроэнергиянын тарифтери көтөрүлүп атат. Эми дүйнө боюнча ушундай чоң азапчылык болуп атат. Ошондойго кичине мындай критикасы азыраак болсун деп, ошо мыйзамды киргизейин деп, жана блогер, активисттерди, журналисттердин оозун жапканга аракет кылды. Мен ойлойм, бул эгерде мындай бийликтин кичине сабаттуулугу, мындай мээлери бар болсо, бул критиканы башкача жабыш керек. Жумуштары менен жасаш керек. Жабыш керек. Жасаган иштер менен көрсөтүш керек. Мындай эле кол бутун кайрып эле жана Гүлшат Асылбаева окшогондор менен мыйзамды киргизип коюп эле дегенге ал болбойт. Биз көрдүк канча деген процесстер өттү. Бул иштебейт экен. Мисалы үчүн, эгерде өз убагында Сооронбай Жээнбеков бул мыйзамга кол коюп койгондо, Садыр Жапаров түрмөдө отуруп өзүнүн соц тармактарында алып барган аккаунт менен жазганда, ал да фейк болуп калмак да, ал да жанагы алдагы мыйзам менен оозу жабылып калмак. Ошакта эле жаап коймок да. Ошону деле ойлошпойбу, көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги деген биздин чоң байлык. Ошону сакташ керек. Аны өнүктүрүш керек. Журналисттер, блогерлер, активисттер бийликтин душмандары эмес. Бийликтин эң жакшы, эң биринчи жардамчылары ошол. Анткени кемчиликтерин көрсөтүп атат. Ушул жака көңүл буруш керек. Ушул жакты кылыш керек. Ушул жакты иликтеш керек. Бул жакты жабыш керек. Паракорчулук, коррупция ушул жактан чыгып атат деген эң биринчи жардамкер азыр журналисттер болуп атпайбы? Биринчи журналисттер иликтеп, таап, көрсөтүп, андан кийин ОКМКлар иш козгоп, МВДлар иш козгоп, анын артынан баратышат, көрдүңөрбү? Наоборот, ушу журналисттерди, активисттерди сактап, шарт берип, шарт түзүп берип, мунун баарын эгерде бийликтин ою ушул ишти, мамлекеттик ишти оңдогон болсо, анда андай мыйзамдарды жакын жолотпой, андан тышкары өзгөчө шарт түзүп, биздерге шарт түзүп, ушинтип бериш керек да, ушул жакта көрсөтүп бергиле, иликтеп бергиле, көрбөй атабыз, жетишпей атабыз, колубуз жетпей атат деген ой болсо, анда бизге жашыл свет күйгүзүш керек да. Кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин маек уланталы. Бизде жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бизде мейманда Көз карандысыз журналисттер союзунун төрагасынын орун басары Семет Яманбеков мырза. Мына жогоруда биз журналисттерге кандай шарттарды түзбеш керек жөнүндө айтып баштадыңыз, анан бизде реклама болуп калды. Андан кийин эгерде мүмкүнчүлүк болсо улантсак болот. Журналисттерге азыркы шарттар, азыркы мүмкүнчүлүктөр жетиштүүбү же болбосо дагы да болсо эффективдүү иштеш үчүн белгилүү бир балким привилегия, дагы көбүрөөк маалыматка ачыктык керекпи? Себептени сиз айтып өттүңүз, мисалы үчүн ошол эле биздин иликтөөчү органдарга караганда кыйла алдыда 2-3 кадам астыда жүрүшөт. Алар барып ачкан соң, анан кийин ал жерге барып ички иштер органдары иш козгойт, же болбосо дагы УКМК кызматкерлери дагы иликтөө жүргүзөт дегендей. Мамлекет катарынанбы? Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан албетте өзгөчө шарттар керек. Биринчиден, журналисттердин, блогерлердин, негизи медиа чөйрөнүн өкүлдөрүнө коопсуздук түзүп бериш. Журналисттерге кол салуу деген эмне?
Бул деген жанагындай сабап же камерасын сындырып коймой эмес. Анын баары кылмыш жаза кодексинде бар. Жанагындай телефондоруна тарттыртпай, же болбосо коомдук жерлерге киргизбей, ошондой учурлар көп болуп атат. Азыр көрүп атабыз, 1-май сотунда дагы 24 кейдж агентствонун журналистке тарттырбай койду бир аял. Дагы ошондой бир нече көп ушундай немелер болуп атат да, кол салуулар болуп атат да, ошого мыйзам түрүндөгү механизмди киргизип, катуу айыптарды коюп, журналисттердин коопсуздугун эң биринчиде кармаш керек. Ошол эң биринчи талап. Экинчи, бул журналисттерге маалыматка жол ачуу. Маалыматты бербей атат да, доступ к информации деп коет. Маалыматты көп мамлекеттик органдар бербей атат. Мен айткан жокмун сырдуу маалымат, мен айткан жокмун тергөө учурунда болуп аткан маалымат. Жок, алар өзүнчө мыйзамдар менен корголот, алар менен маселе жок. Жөн эле ачык, айкын маалымат болгон, тендерлер өткөрүлүп атат. Жана паракорчулук, коррупция болуп атпайбы, тендерлер өткөрүп атат. Көптөгөн башка маалыматтар бар, ошолорго мамлекеттик органдар доступ бербей атат да. Ошого доступ бирок мыйзам боюнча баардык жерлерде жазылып турат да. Журналисттерге маалыматка жол ачык болуш керек, доступ болуш керек деп. Бирок дагы деле ошо кылмыш жаза кодексинде же башка кодекстеринде мындай жоопкерчилиги жок болуп атат да. Жоопкерчилик жок болгондо эч ким коркпой эле ошо маалыматты бербей атат. Анткени журналисттик иликтөө деген бул чоң жумуш. Бул маалыматты чогултуш керек, аны текшериш керек, ар бир тарапты угуш керек. Чындыкка чейин жетиш үчүн мындай чоң жумушту аткарыш керек да. Ошондо эгерде мамлекеттик органдар ачык, айкын, таза иштейбиз дегенде ушу маалыматты берип туруш керек. Мыйзам менен чектелбеген маалыматты бериш керек. Ошо маалыматка тилекке каршы жол ачылбай атат, бербей атышат. Ошол коопсуздук менен маалыматты бергенде ушул эң негизи чоң эки шарт болмок да. Журналисттер коркмок эмес. Экинчиден ачык булактардан маалыматты алып, иликтөөлөрүн, жанагындай жаңылыктарын жарыялап турмак да. Ошондой шарттар керек болот. Эки маанилүү нерсе, Эки маанилүү коопсуздук, ачык маалыматтар. Азыркы учурда эми бардыгы онлайн болуп калып атат, ошондуктан азыр кибербуллинг деген дагы нерсе бар. Журналист иликтөө жасады, же болбосо ошол эле балким сынчыл көз караш менен ойлонгон адам сөзсүз түрдө кандайдыр бир чабуулга туш болот. Бул кибербуллингден кантип сактанса болот, же болбосо муну кандай десем, кимдерге барып кайрылып, кимдерден колдоо күтсө болот. Эми кибербуллингди менин байкоого жараша ушул фейктер, троллдор эң негизги ошолор жасайт да. Жанагындай жоопкерчиликтен коркпой, башка аттын артынан жашынып алып, жамынып алып башка аты менен ошондой кибербуллинг жасайт. Мурда мындай механизмдери жок болчу, азыр баарыбыз билебиз, бир нече граждандык жана массалык маалымат каражаттарынын уюмдары эл аралык уюмдар менен биригип Facebook'ка кайрылуу жасап атышат. Мына ушундай фейктер, ушундай кибербуллинг кылып атышат, ушундай жалган маалыматты таратып атышат деп, жана мен билген боюнча ушул жыл эле 2000ге жакын аккаунт өчүрүлдү. Фейктер жок болду. Ал абдан жакшы демилге, абдан жакшы иштер. Ошондой жакшы механизмди эгерде жасап алсак, ошол жакка арызданып, мына бул жактан ушундай буллинг болуп атат же жалган маалымат таратылып атат деп ошо Facebook'тарга жеткирип турсак, жакшы болду. Дагы бир нече эл аралык уюмдар азыр переводчиктерди алышты. Баарыбыз билебиз, кыргыз тилинде кибербуллинг болгондо Facebook'тун өзүнүн автоматикалык алгоритми иштебейт, көрсөтпөй коет. Мисалы үчүн орусча мен бирөөнү буллинг этсем, мени банга киргизип коет, автомат түрүндө эле киргизип коет. Кыргыз тилин Facebook тааныбайт, билбейт. Кастык тилинде билбейт, буллинг тилинде билбейт. Азыр бир нече мен билиши боюнча эл аралык уюмдар ушу атайын переводчиктерди алып, алар ушул баарын изилдеп, аныктап, орус тилге, англис тилге которуп, анан Facebook'ка көрсөтүп, ошонун алдында бир нече эмелерди көрөт да. Өзүнүн санкцияларын пайдаланат да.
Азыр ушундай жолдор бар. Негизи да эң негизи фейктер менен, кибербуллингтер менен баары менен мындай чабуулчу нерсе, андан коргоочу нерсе бул медиа сабаттуулук. Мамлекеттик органдарга да айтып атабыз, эгерде школдон баштап бир 5-4 класстан баштап медиа сабаттуулук деген сабакты киргизип, фейк деген эмне, кантип көрүш керек аны, эмнеге ишениш керек, эмнени текшериш керек, буллингден кандай коргонуш керек деген атайын сабагы болсо, атайын инструменттери, эл аралык стандарттар менен кирген сабактар болсо, ошол эң катуу коргоо, эң катуу коргонучу нерсе ушул болот деп ойлойбуз да. Мисалы үчүн Батыш Европанын, Австралиянын, Улуу Британиянын өлкөлөрүндө, ушул өлкөлөрдө медиа сабаттуулук деген 4-5 класстан бери университетке чейин бир мындай чоң курс бар экен да. 18ге жеткенде уже шайлоого барганда элдер билет экен да. Мындай жана шайлоодо болгон агитацияларга эмнесине ишениш керек, кантип текшериш керек, кантип командасын көрүш керек, колунан келеби келбей, ошонун баарына чейин изилдеген ошондой сабактар бар да. Ошонун баарын окуп туруп 18ге жеткенде эми граждандык элдердин эң күчтүү инструменти бул шайлоо да. Бир шайлаганда ошондо эле өзүнүн күнүн көрсөтө алат да. Ошол жактан ошо шайлоого келгенде ушундай медиа сабаттуулук менен келип туура тандоо кылат экен да. Ошону бизге киргизсе, школдон баштап университетке чейин киргизсе, фейктер менен ошо эң жакшы күрөш ошол жактан болот. Ошондо спрос да болбой калат, мындай влияниясы да жок болуп калат соц тармактары да. Ошондо кыйыныраак болуп калат да, троллдорго, фейктерге, кибербуллингке баарына кыйыныраак болуп калмак. Эми мамлекеттер, органдар угуп атат. Мисалы үчүн биз көз карандысыз журналисттик уюмдар бир нече региондорго барып, тиги мугалимдер менен сүйлөшүп келдик, аларга мындай жалпысынан айтып бердик. Алар мындай классный час деп коет эмеспи, жанагы сабактар бүткөндөн кийин 1 саат болгондо ошондо колдон келишинче өзүнүн окуучуларына түшүндүрүп берип атат. Башка жарандык уюмдар, массалык маалымат каражаттар, медиа уюмдары ушундай дагы жумушту өткөрүп атат да. Эми мамлекеттик түрүндө, мамлекеттик эл агартуу программасына кирсе, ошондой медиа сабаттуулук ошол эң күчтүү механизм ошол болмок деп ойлойм. Бул аракеттер көрүлүп атабы, анан кийин азыр канчалык деңгээлде мүмкүн ошол мектептердин программасына киргизүү медиа сабаттуулук боюнча сабактарды? Азыр өлкөдө концепция информационной политики деген чоң бир концепция кабыл алынганга жатат. Минкульт менен өкмөт, анан эл аралык уюмдар, медиа уюмдар баары чогулуп ушу концепцияны жазып атат. Ошол жакта бир приоритет катары ушул эл агартуу, образовательный компонент деп коет. Ошол жака ушундай өзүбүздүн сунуштарыбызды киргиздик. Медиа сабаттуулук боюнча киргиздик. Негизи журналисттик, башка негизи маалымат саясат боюнча жаңы стандарттарды ушу мектептен баштап университетке чейин киргизиш керек деген сунуштарды бердик. Анткени алар Советтен Союзунан болуп калган, баягы уже жалаң эле гезит, радио дегендерге эле көңүл бурулуп калды да, интернет эчтеке жок. Ошо жаңы стандарт боюнча киргиздик, ошол жакта дагы ушу медиа сабаттуулук боюнча кирди. Эгерде ошол концепция кабыл алынып калса болгондо, ошондо жанагы мамлекеттик чоң машина иштей баштайт, ошол жака кирет деген үмүттөбүз биз. Анда дагы бир жалпы суроо берейин. Сөз эркиндигинин азыркы жакшы жардамчылары болуп сиз айткан ачык маалыматтар, анан кийин журналисттердин коопсуздугу болду. Ал эми душманы катары бул жалпы элдин караңгылыгы десек болот окшойт. Дагы кандай душмандар бар сөз эркиндигин чектеген, сөз эркиндигин өнүктүрбөгөн? Негизи эле биринчиден сөз эркиндиги өнүктүрүү эмне үчүн маанилүү деген суроону дагы сиздин өзүңүздөн окугум келип атат. Анан кийин экинчиси ошол бул өркүндөтүүгө ошол биз мисалы үчүн ошо эркин эмес өлкөлөрдүн катарына акырындап кептелип атканыбызга дагы эмнелер себепчи болуп атат, эмнелер душман болуп атат? Бираз
эмне үчүн сөз эркиндиги маанилүү? Анткени бүт дүйнө жүзүнөн мисал болуп атат. Прогресс ушул сөз эркиндигинин артынан эле мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, бүт баары жабык болуп, паракорчулук, диктатура жана башка терс нерселерге алып келет. Азыр көрүп атабыз, бир нече өлкөлөр сөз эркиндиги жок жерде экономикасы жылбайт, саясаты да жылбайт. Эң негизгиси бул жарандары, мындай эркиндиги дагы жок, акча байлыгы да жок, прогресси жок. Сөз эркиндиги бар жерде прогресс бар, эң негизгиси. Эми эң негизги душманы бул, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, бул караңгычылык. Мен ойлоп атам, 30 жылдан бери биздин бийликтер, биздин адамдарды атайын ушу караңгычылыкка малдырып келет жатат. Эмне үчүн? Анткени караңгы адамды алдап койгон оңой. Караңгы адамды сатып алган оңой. Караңгы адам менен управлять этиш оңой. Ошон үчүн атайын ушу караңгылыкка киргизип, жалаң эле караңгычылыкка эмес, жана кедейликке киргизип, анткени кедей адамды дагы сатып алган оңой. Ошого киргизип, элди ушундай деңгээлге жеткирип келген ушул биздин бийликтер болду. Жалаң эле президенттерди айтпай, негизи өзүн элита деп коет алар. Ошо кашача элита деп коен, ошо элиталар атайын биздин элдерди ошол жака алып келди. Эми болсо фейктерди, троллдорду түзүп алып, баардык прогрессивдүү нерсени бир эле жаман сөз менен караңгы адамдарды алдап койсо болот. Мисал үчүн, сөз эркиндикке коргойбуз деген митингке чыкса, булардын баары гейлер, батыштан келген душмандар деп алдап фейктер жазып коет, баары ишенет. Эмне тиешеси бар, кандай байланышы бар түшүнбөйм. Мен түшүнбөйм, башкалар кандай түшүнөт билбейм, бирок ушул батыштан келди деп баардык ушул олигархтарга, бийликтин кандектерине, ушул депутаттарга терс көргөн душмандардын баарын булар бир эле сөз менен булар бар гейлер деп, гейлер жанагындай батыштан келген агенттер, анан мен билбейм, ошондой бир сөздөр менен шыбап, ошондой гир сөздөр менен куюп эле фейктер менен таратып коет, көрдүңөрбү? Караңгычылык ага ишенет. Региондорго өткөн, булар чын эле ушундай экен, булар гейлер окшойт деп мындай ойлонбойт, ичиндеги иликтөөнү да өткөрө албайт, кичине да ойлонуп көрбөйт да, бул эмнеге гей, кандай тиешеси бар. Мен билген боюнча 5-6 баласы бар, аялы бар, 20 жылда жашап жүргөн саясатчыларды булар гей деп бир эле сөз менен алдап койсо, алдап коюп атышат да. Ошон үчүн караңгычылык сөз эркиндиктин эң чоң кемчилиги жана душманы. Дагы бир душман бул биздин жанагы мен айтып кеткен олигархтар, коррупционерлер. Ошолор сөз эркиндигине, журналисттик иликтөөгүнө бут тосуп, ошолорду болбосун деген бүт аракеттерин көрүп атат. Президенттен баштап жалган маалыматты ага берип, региондо жашаган карапай элине чейин өзүмдү коргойм деп, ошо журналисттерди, блогерлерди, активисттерди жамандап сөз эркиндикке бут тосуп атышат. Мына эки эң чоң душмандар болуп атат да. Эми олигархтар, паракорчулуктар дайыма болот. Ошон үчүн биздин күрөшүбүз ушу караңгычылыктын деңгээлин ылдый жакка түшүрүп, ошо менен күрөшүшүбүз керек болуп атат. Эң биринчи мен ойлойм, биздин жаңы бийликтердин саясий волясы болуш керек. Ошону түшүнүш керек да. Ушу сөз эркиндигинин артынан экономиканы караңгыдан жарыкка чыгарып, паракорчулук схемаларды жок кылып, жанагындай бүт мамлекеттик казынага түшпөгөн акчанын баарын ушу иликтөөгө журналисттердин колу да жетет, күчү да жетет, деңгээли да жетет. Ошон үчүн ошолорго шарт түзүп бериш керек деп ойлойм.
сиз айтып атсаңыз мен көчө эстеп кеттим. Мен бир кесиптешимдин бирөөсү ошол митингге чыгып, астында комментарийлерди окусаң, 70-80% кыларга жумушуң жокпу, эмне митингде жүрөсүң, силерден тажадык деген сыяктуу аябай начар комментарийлер жазыптыр. Мен аябай мындай капа болдум да. Себеп дегенде сөз эркиндиги бул биздин сиз айткандай бул жалпыбыздын байлыгыбыз. Адамдар сөз эркиндиги үчүн күрөшүп атса, сиз айткан балким ошол эле фейктер, сүрөттү жок адамдар жазыптыр. Бул албетте мындай активисттерди кандайдыр деңгээлде моралдык жактан сындырбай койбойт болуш керек. Эми кээбиркилердин иммунитети бар, бирок көбүнчөсүнүкү албетте мындай катуу айтылган сөздөрдөн сынып калабы деп коркосуң. Мен бул темага байланыштуу маселе суроо. 11-июль шайлоо ысык болуп атат. Элдер барабы шайлоого, сиз барасызбы? Кимге шайлайсыз деп сурайын деген. Кимге шайлайсыз эмесмиз эми. Бул сапар жакшы өтөбү, канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот сиздин оюңуз боюнча? 11-июлда Бишкек шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоосу болот. Мен көз карашым боюнча эң чоң эки кемчилиги бар. Биринчиси коронавирус пандемиясы күчөп, азыр чоң агитациялар жүрөт, кишилерди чогултат. Ошол жактан ушу пандемияга биздин негизи улутубузга, Бишкек шаарынын тургундарына чоң коркунучу бар деп ойлойм. Экинчиден, өзүңүз айтып кеттиңиз, ысык. Бирок кеп ысыкта деле эмес, негизи шайлоолордон акыркы убакытта биздин элибиз чарчады. Октябрда парламенттик шайлоо болду, андан кийин январда президенттик шайлоо болду, референдум болду 10 январда. Апрелде дагы бир референдум болду, дагы бир шайлоо болду. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосу. Ошонун баарына элдер барып атып, мындай моралдык жактан чарчап калды. Анан жай баары пандемия, бирөөсү пандемиясынан коркот, экинчиси көргө кетейин деп атат. Кемчилиги эмнеде? Кемчилиги 1 миллион киши жашаган шаарды, борборду азыр 10 миң, 20 миң кишинин добушу эле чечип калат. Ошол чоң кемчилик болуп атат да. Мисалы үчүн, апрелде өткөн шайлоодо 5 партия өттү. Азыр дагы 5 партия өтсө, эң чоң алган добушу менин саноом боюнча 20 миң добуш болот экен. Мисалы үчүн, биринчи орун алган партиясы жана Бишкек кеңешинин спикерин, коалициянын түзүп спикерин шайлашат, анан алар мэрди шайлашат. Бул чоң нерсе да. Ошону өзүңүз ойлоп көрсөңүз, ошол эң чоң коалициянын чоңу, спикерди да шайлаган, мэрди да шайлаган, ошол 20 миң киши эле шайлаган эле партия болуп калат. 1 миллион киши жашаган жерде. Ошон үчүн менин ойлоом боюнча эми ал азыр андай болбойт, бирок менин оюмча ошол пандемия, коронавирус пандемиясы болуп атат деп, ошол шайлоону күзгө жылдырып койсо туура болмок да. Күзүндө дагы мындай баарыбыз билебиз, саясат активдүү ошо күзүндө башталат. Көбүрөөк шаардын тургундары көбүрөөк келип, ошол суроону чечмек. Бирок ага барбайт го деп ойлойм, анткени баарыбыз билебиз, ушу күзүндө саясий кырдаал кандай болуп кетет. Ошонун үстүнөн жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу бар, анан шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоосу болуп, ал жактан утулгандар кайра митингге чыгып, кайра нааразычылыгын чыгып, ушу кырдаал кайра курчуп кетпейби деген ойдо ушул жайга калтырып койду болуш керек. Бирок ушундай кемчилиги болуп атат. Ушундай аз эле кишилер, жанагындай мүмкүн Бишкектин тургундары эмес, жаңы коңушка жаңы көчүп келип, ошолор барып калышы мүмкүн. Ошолор активдүү да, мындай Бишкектин тургундары негизи салт боюнча барбайт да көп эмелерге. Ошо эң чоң кемчилик, эки чоң кемчилик болуп атат. Ошон үчүн менин ой карашым ушундай болуп атат. Чоң рахмат. Сиз менен болгон маек абдан жемиштүү, кызыктуу жана жалпыга керектүү болду деп ойлойм. Рахмат. Эми урматтуу көрөрмандар, дагы бир эскертип өтөйүн. Бизде мейманда Көз карандысыз журналисттер союзунун төрагасынын орун басары Семет Яманбеков болду. Кыскача сюжеттен кийин темабызды улантабыз, маегибизди улантабыз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар.
17 июньда Азия Мол соода борборунун 3 кабатында чоң жана медиа чөйрөнүн өкүлдөрү үчүн маанилүү иш-чара өттү. Интерньюз көрүнүктүү редакторлор жана өндүрүш студияларын белгиледи. Алар үчүн COVID-19 жөнүндө калкка маалымат берүү жумуш гана эмес, ошондой эле миссия болуп калды. Журналисттер согуш майданында күрөшүштү. Наверное, как все, было все очень сложно. С самого начала карантина мы были с нашими партнерами. Мы видели... Баары абдан кыйын болду. Карантин башталгандан бери биз өнөктөштөрүбүз менен бирге болдук. Иштөө канчалык кыйын экендигин, кандай чектөөлөр болгонун, маалымат алуу канчалык кыйын экендигин көрдүк. Ал тургай жеке коргоо каражаттары болгон эмес. Элементардык маалыматтык колдоо болгон эмес. Биринчи толкун өттү. Андан кийин саясий кризис болду. 20 жана 21 жылдары чексиз кризистер болду. Биз медианын кадимки функциясынан ашып кеткенин көрдүк. Алар жөн гана маалымат менен бөлүшпөстөн өзгөрүүлөрдүн социалдык агенттери болуп калышты. Жана калк менен калктын ортосундагы байланыштыруучу көпүрө болушту. Башкача айтканда, баарыбыз бири-бирибизге жардам бердик. Ушул мезгилде жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын жашоосуна жардам берген социалдык кызмат болду. Албетте, муну белгилөө биз үчүн өтө маанилүү болуп сезилди. Анткени биз Кыргызстан жаша, демал деген маалыматтык кампанияга катыштык. Бизче компания абдан натыйжалуу болду. Экинчи толкун биздин өлкөдө жаңы жылдык майрамдардан кийин январь-февраль айларында болжондонгон. Бирок ал ишке ашкан жок. Эсиңиздерде болсо статистика төмөн болчу. Бул кампания башталганда көптөгөн медиа өнөктөштөр аны колдошту. Тилекке каршы азыр биз кайрадан өсүштү көрүп жатабыз. Үчүнчү толкун буга чейин эле башталган. Ушунчалык чарчаганга карабастан биз бул маалыматтык ишти улантууну маанилүү деп эсептейбиз. Анткени ал өмүрдү сактап, үмүт берет. Несмотря на вот эту общую усталость, да, мы все устали, медиа все устали. Мы считаем важным вот эту информационную работу продолжать, потому что она спасает действительно жизни, она дает надежду. Ошондой эле ТВ1 KG редакциясына COVID-19 темасында үзгүлтүксүз түз эфир үчүн эстелик кубогу берилди. Хотелось бы выразить огромную благодарность. Мен Интерньюзга жана USAID-ке терең ыраазычылыгымды билдирем. Ковид жөнүндө айтып берүүнү, биз кылган нерсени сактап калуу үчүн 2020 жылы эң оор учурда, пандемия учурунда биздин командабызды сактап калуу үчүн материалдык жардам көрсөттү. Алардын жардамысыз көптөгөн редакциялар үчүн өтө оор болмок. Биз Кыргызстандын бардык калкына маалымат жеткирүүгө аракет кылдык. Бүгүн биз ушундай статуэтканы алдык. Редакциям было бы и очень трудно. Мы постарались донести информацию для всего населения Кыргызстана. И сегодня получили вот такую вот статуэтку. Ошондой эле биздин кесиптештер телеканалдар жана өндүрүш студиялары сыйланды. Өткөн жылы көптөр кыйынчылыктарга туш болушту. Биз менимче башка маалымат каражаттары сыяктуу, балким башка медиага караганда коронавирус мезгилин кандайдыр бир деңгээлге кыйыныраак баштан кечирдик. Башкаларда эле каржылык кыйынчылыктар жана моралдык кыйынчылыктарга туш болдук. Бардык жамаатыбызга, журналисттерге өз кесибине аябай берилгендиги үчүн чоң рахмат. Ушундай кыйынчылыктарга карабастан алар тоскоолдуктар болгон шарттарда түнү-күнү иштөөнү улантып, калкты кабарлап турушту. Спасибо всему нашему коллективу, всем нашим ребятам, журналистам, немногочисленным, но очень преданным своей профессии, что они, несмотря на все эти трудности, продолжали работать ночами, днями, ночами, сутками. В условиях, когда со всех сторон были препятствия и блокпосты, продолжали информировать, понимая, насколько это важно. Расмий бөлүктөн кийин медиа коомчулугуна Интерньюзтан жаралган өлкөбүздөгү COVID-19 каршы күрөшкө байланышкан мини-фильмдерди көрсөтүштү. Истории вдохновлены реальными историями. Окуялар чыныгы окуялардан шыктандырылган. Ар бир эпизод биздин жашоочулар бөлүшкөн жааматтык образ. То есть для каждой серии проинтервьюировали огромное... Ар бир эпизод боюнча мындай кырдаалга ким туш болгонун жана ким мындай кырдаалды башынан кандай кечиргендигин түшүнүү үчүн көптөгөн адамдар менен маектешүү жүргүзүлдү. Эпизоды, скажем так, которые рассказывали, я бы сказала, о реальной жизни кыргызстанцев. Кечтин
кезекчиси Урмат Борченов. Сіздер көріп отқан иш күннің кечи долбоору бүгін бізде мейманда уақында менден интервью алып дал ушул студияда экинчи рет жолугатабыз. Медиа эксперт, журналист Абланбек Жумабаев мырза. Кош келипсиз, Абланбек эке. Саламатсыздарбы. Кече күнү фейк тууралуу мыйзам өтпөй калды деп айрым жарандык коомдун өкүлдөрү бири-бирин куттуктап атышат. Куттуктасак болобу же сүйүнсөк болобу, эмне кылсак болот? Мен ойлойм, бул бир кандайдыр бир убактылуу тыныгы болсо керек деп, себеби баягы тарых көргөзгөндөй бул мыйзамга биринчи жолу эле кайрылып аткан жок. Ошол эле депутаттар. Мен ойлойм, бунун артында депутаттар эле эмес, бир эле жанагы автор эле эмес, бул мыйзамдын артында дагы кызыктар болгон, дагы көп бир саясий күчтөр бар болсо керек деп. Себеби мындай бир жалпы тенденциядай болуп атат да, карап турсаңар азыр Конституциянын өзгөрүлүшү менен көптөгөн мыйзамдарды жанагындай ревизия кылып атышат, кайра карап чыгып, ошо Конституцияга баягы айкалыштырабыз деп, ошонун арты менен абдан көп мыйзамдарды карап жатышат. Ошол мыйзамдардын арасында журналисттердин ишмердүүлүгүн баягы нормалаган дагы жоболор бар. Ошол жоболордун баары эле талкууланып жатат, бирок ошол жоболор тилекке каршы биздин ушу кесиптеги чөйрөдөгү баягы адамдарды тартпастан, ошолордун үнүн укпастан, алардын оюн укпастан, ошол бир жактуу эле өздөрү эле чампалап бир нерсе кылып атышат да. Андыктан бул мыйзамдын дагы момундай чагалып, азыр кайра каралып жатканы дагы өзүнөн өзү пайда болгон жок. Мен ойлойм, бул дагы бир пландаштырылган бир кандайдыр бир кадамдар депчи. Ошондуктан азыр биз жайбаракат болуп, бүттү деп калбашыбыз керек. Себеби деген негизи өзү мыйзамдын жана мыйзамга киргизилген нормалардын баары бир билбейм, бир апенди эле киргизбесе, антип анан биздин депутаттар эле киргизбесе, буга мындай акыл калчап акыл менен иш кылган адамдар мындайга бармак эмес. Эмне үчүн мен мындай деп айтып атам? Ушул эле акыркы уже мыйзамдын каралышында биринчиден ошол жогорку кеңеште отурган депутаттар өзүнүн регламентин билбегенин даңазалап жатышат. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер, бул мыйзамдын баягы президент жогорку кеңешке кайрып бергенине 1 жылдан да ашык өтүп кетти. Ошол 1 жылдан кийин, ошончо убакыт өткөндөн кийин муну кайра алып чыгып, кайра баягы коомчулукка бурмалап, ошол манипуляция кылып өздөрү. Ошо мыйзамда манипуляция деп айтылып жатпайбы? А булар өздөрү манипуляция кылып атат да. Негизи алардын регламенти боюнча президент бул мыйзам долбоорун кайтарып бергенден кийин төрага 2 күндүн ичинде ошол керектүү болгон комитетке бул мыйзам долбоорду жибериш керек болчу. Ал эми комитет болсо 10 күндүн ичинде ошол мыйзам боюнча жана макулдашуу комиссиясынын жумуш тобун чакырып, анан кийин ошол жерден карап, анан кийин эмне менен макул, эмне менен макул эмес, кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз, президенттин жанагы сунушу менен макулбу, макул эмеспи, киргизсе, киргизбесе болобу деген бул нерсенин баары ошол убакытта кылыш керек болчу. А булар болсо апендидей болуп, ушунча убакыт өткөндөн кийин өзүнүн регламенттериге айтылган нерселердин, нормалардын баарын бузуп, анан кийин кайра коомчулукту баягы коомчулукка жанагындай манипуляцияларды кылып, анан кийин кайра ушул мыйзамды киргизип атышат да. Мен айтпадымбы, жанагы мындай жалпы тенденция болуп аткандай депчи, өзүңүздөр билгендей азыр кодекстердин бүтүнтөн карап жатат. Ошол кодекстердин жанагы жумушчу топтун иштегенин деле карап көргүлө.
ошол биринчи эле кеңешмесине келгенде эле журналисттерди кууп чыгышкан. Ошо боюнча алар жабык эшиктин артында иштешип, биздин ошо журналисттердин иштей турган нормаларындагы, мисалы жана чилистендер деп коет чиновниктери, эгер алар журналисттерге жанагындай маалыматтарды бербей, журналисттерге мындай коркунуч туудуруп, же болбосо кол салып, басмырлоо жасатса, мисалы азыркы иштеп аткан кодекстерде атайын жобо каралган, алар жумушунан четтетилет, көп жылдар бою ошо жумушуна келе албайт, өзүнүн кесиби боюнча иштей албайт. Андан тышкары дагы жана айып пулдар каралганда, азыр болсо ошол кодекстерге болсо ошону бир 1000 сомдун тегерегинде айып пул карап коюптур дагы болду да. Мисалы чилистердин үчүн 1000 сом деген азыр эчтеке эмес. Мына кечээ күнү эле 30-сунда окуя болуп өтүптүр. Ушул кыргыз тилдүү сайттын журналисти Чүй областынын губернатору, эскиче азыр билбейм, ыйгар укуктуу өкүлү болчу мурун, эме өкмөттүн азыр структуралардын баары алмашканда алар кантип аталып калды билбейм. Айтор биздин илгерки түшүнүгүбүз боюнча ошо Чүй областынын губернаторуна барып алдын ала сүйлөшүп интервью алабыз деп сүйлөшүлгөн экен. Интервью алып аткан учурда ошол Чүй областынын баягы Бишкекке жакын жайгашкан райондорундагы жерлердин сатылуусу боюнча, мынча башкача айтканда коррупциялык элементтер боюнча суроо берер менен губернатор ордунан туруп, камераңарды өчүргүлө, кеткиле деп жан сакчыларды чакырып, аппараттагыларды чакырып, кечээ күнү эле мына ушундай окуя болду. Андан тышкары ошол биз өзүбүз калк акыйкаттуулукту туудай туткан, чындыкты туудай туткан калкпыз. Мүмкүн ошондуктан жанагындай чилистендер улам бийликке келген сайын жанагындай туура эмес нерселер болуп кеткен сайын жанагындай бизде митингдер көп болуп жатат. Ошо адамдар өзүнүн оюн эркин билдирүүнү ошо ар кандай форматта берип жатат да. Мына ошондой чыңалып, саясий кырдаал чыңалып турган учурда дагы журналисттер коомго чындыкты жеткирүүнүн бир эң негизги звеносу да. Эгер журналисттер болбосо, анда коомду имиштер, ушактар каптап кетет. Ошондуктан журналисттер ошо өздөрүнүн жанын сабап, коопсуздук абал түзүлсө дагы ошого карабай эле жана биз айтып атпайбызбы, милиция иштеп жатат, анан кийин тигил иштеп жатат, бул докторлор иштеп жатат мисалы. Алар дагы баягы чоң баягы тобокелчиликтин үстүндө иштеп жатышат да. Журналисттер дагы ошентип жашоосуна коркунуч келсе дагы ошол элге туура маалымат жетсин деп ошол ысык бир окуянын чордонуна чүп алып, ошо камералар менен чуркап, өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүздөр, түз эфирлер аркы берки болот. Мына ошондой кезекте журналисттер дагы өзүнүн иштей тургандай кылып бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, коопсуздукту түзүп бериш керек. Мына чилистендер тарабынан мен бүгүнкү эле эң эле кечээ эле болуп өткөн окуя жөнүндө айттым. Эми элестетип көргүлө. Бухгалтер бар, бухгалтердин калькуляторун алып койсо эмне болот? Мугалим бар, мугалимдин колунан китепти же болбосо класстык жанагы журналды алып койсо эмне болот? Деги эле баягы куруучунун колунан мисалы ошол эле тиги күрө кетмендерди алып койсо эмне болот? Баягы талаада иштеп аткан биздин дыйкандардын мынакей суу жок деп канча көтөрүлүш болуп атат. Ошол эле Чүй областында, Чүй областынын губернаторун кылганы кечээ күнү, да. Ошондуктан журналисттер дагы ошондой эле. Эгер журналисттердин ошол камераларын алып коюп, өздөрүн сабап, ушундай окуялар көп болгон. Бизде журналисттерди өлтүрүп кеткен да учурлар болгон. Ошондуктан биз азыр ошо коомдун ачык айкындыгы үчүн күрөшүп турган учурда ошо элдер да журналисттерди колдоп койсо жакшы болмок да.
Мен айтпайм журналисттердин баары тегиз иштейт деп. Бирок ошентсе дагы ошол биз здоровый журналистика деп коебуз да, ошол чындыкты гана айтып иштеп жүргөн биздин кесиптештерибизди эл да колдош керек. Түшүнүктүү. Биз жогоруда мамлекет кандай шарттар түзүп бериш керек айтып атабыз, бирок мамлекет түзүп бергенге өтө деле кызыктар эмес болуп атат учурда. Сиз айтып калдыңыз, ошо эл колдош керек. Эми колдогондо кантип колдойт? Акчалайбы, колдоонун кандай түрлөрүн, кандай жолдорун сунуштайсыз? Эми мисалы жалпы эле журналисттер эмес, жалпы эле сөз эркиндиги колдоо үчүн жалпы коом эмне кылыш керек? Бул жанагы чыгарып аткан мыйзамдарды булар өздөрүнүн аброюн сактап калалы деген бир максатты көздөп атат да. Бирок ошол эле учурда алар ошо адамдардын эркин сүйлөөсүн, өзүнүн оюн эркин билдирүүсүн жокко чыгарып атат да. Башкача айтканда биз айтабыз го, медалдын эки жагы бар депчи. Булар бир жагын эле көргөзгүсү бар да. А экинчи жагы калып калып атат. Ошондуктан мынакей биз кече күнү жанагы жогорку кеңештин олтурумунда бул маселе каралат дегенде биз петиция өткөрдүк. Ошол социалдык түйүндөрдө дагы мына ошондой нерселерде эл дагы колдоо кылса болот. Негизи колдоолор бар. Кээде ушул журналисттерге жардам беришет. Мисалы, көрүп атасыздар, ошо акыркы жылдары бизде ушул жанагы расследовательский иликтөө журналистикасы мындай күчөп атат, факт-чек күчөп атат. Мына ошол жанрлар аркылуу биз элге баягы чындыкты жеткирүүгө аракет кылып жатабыз да. Ошондуктан бул жагынан дагы биз колдоону көрүп жатабыз. Бирок элде мындай жанакы медиа жагынан баягы көбүрөөк айтып, көбүрөөк билим берип түшүндүрүшүбүз керек. Себеби деген алар ушул жанакы чилистендер айткан сөздөргө эле кошулуп кетип, ошолор манипуляциясына берилип кетип эле көп нерсени түшүнбөй калып атышат. Негизи кандай гана коом болбосо, ачык айкындык болбоюнча эч качан өнүгүү болбойт. Болбосо ушул мамлекеттик кызматка келеби, же болбосо жанагындай мамлекеттик бир үлүшү бар бир баягы ишканаларга келеби, же болбосо жеке ишканаларга келеби, каяктан болсо дагы мындай коррупцияга малынып кетүү азгыруулар көп да. Ошондуктан ошо адамдар азгырылбаш үчүн, уурдабаш үчүн, коррупцияга малынбаш үчүн кайсы жерде болсо дагы ачык айкындык керек. Баягы сөздө ачык айкын айтылып жатканда, чындыкты айтылып жаткан жерде сөзсүз бул жерде колдоо болуш керек. Эми бул депутаттар, мен айтып атпаймынбы, жанагы биздин коомчулук менен, биздин кесиптик коомчулук менен бирөө менен да келип мындай кеңешип көргөн жок. Мүмкүн ал депутат жакшы депутаттыр. Мүмкүн ал биздин билишибизче ал экономист болсо керек. Мүмкүн ал экономика жактан жакшы, билбейм, бир сунуштарды берип аткандыр. Ошон үчүн биз бир экономика жактан мындай в кавычках аябай өнүгүп аткандырбыз, Ал жагын мен билбейм. Ал ким экенин, эмне экенин мен такыр тааныбайм. Мындай адамдык антипатия, симпатия дегенде жок. Мүмкүн жакшы кишидир, бирок ушундай нерселерди жылдырып жатканда, эгер өзүң түшүнбөсөң, ошол чөйрөдөн өзүң ишенген, баарына дагы ишене албасаң дагы өзүң ишенген бир экин адамдар менен кеңешсе болмок. Тилекке каршы ошондой кеңешүүлөр болгон жок. Өзүм билем, өтүгүндө төргөйлем болуп атат. Анын жыйынтыгын кече күнү өзү көрдү. Ал депутат, мен ойлойм, ушунчалык баягы коомдо талкуу болгондон кийин бүгүн ал депутат жатып деле калгандыр. Тура албай, баягы ызалыктан же ошончолук стресс болгондур. Мүмкүн болгон эмес. Ушунчалык түшүнбөй эле ушундай мыйзам долбоорлорун алып чыгып жаткан соңчу. Биз бул мыйзам боюнча биз эмес, ошол бул мыйзамды аткара турган мамлекеттик орган бар. Бул жана маданият, маалымат жана туризм министрлиги, аякка азыр жаштарды да киргизди го дейм. Мына ошол жакта башкарма бар.
маалымат боюнча. Мына ошолор бул мыйзамды түздөн түз ишке ашырышмак. Бирок бул мыйзамды ишке ашыруу техникалык жактан мүмкүн эмес. Эми бул интернет деген Кыргызстанга тиешелүү нерсе эмес. Бул глобальный сет дейбиз. Анан кийин ошол глобальный сетке барып, эртең космосту барып талашып көрсүн Кыргыздын депутаттары. Эмне дейт экен? Туурабы? Ошондуктан бул жерде башка механизмдерди колдонуш керек болчу. Ал механизмдерди биздин журналисттик коомчулук айтып эле келе жатат. Мисалы, биз дагы өзүбүздүн журналистика чөйрөсүндө баягы айтып коюшат го, 5 кол тең эмес депчи. Биз да ар кандайбыз журналисттер. Ошондуктан ушул олку-солку болбосун деп биз өз алдыбызча өзүбүздү башкара турган органдарды түзүп келебиз. Андай органдар бар бизде, мисалы, ошол эле жанагы көз карандыс журналисттер союзу бар. Журналисттерге жобосу жалпыга маалымат каражаттарына арыздануучу өзүбүздүн комиссиябыз бар. Мына биз ошол жактан деле өзүбүздү мындай токтотуп кичине ушундай бир аракеттер жүргүзүп атабыз да, бул жерде деле ошондой эле механизмдерди колдонсо болот. Ага деген жана миллиондоп долларлап турат, ал сом деп да турбайт. Андай техникаларды бизге киргизиш үчүн ага канча деген адистерди киргизиш керек, баягы иштетиш керек. Ал адистерге акча каяктан табылат? Азыр бюджетте ошончолук байбы? Мүмкүн ошо Гүлшат Айымдын бир өзүнүн бир булактары бардар, ошондой миллиондорду алып келе турган. Биз эмес, килейген Россиядагы. Бул негизи мынау мыйзамдын жаратылышы түбү ошол Россияда. Эми Россия деген эмне экенин биз билебиз. Ал деген өзүнүн баягы оппоненттери бар, ошол эле Батыш бар, ошол эле Америка бар, ошол эле Кытай бар. Ошолордун ортосунда биз турбайбызбы? Ошон үчүн баягы Россия өзүнүн баягы идеологиялык баягы оппоненттер менен күрөшүүнүн бир ыкмасы катары көрүп, мына ушул мыйзамды кабыл алышкан. Бирок ошолордо дагы Россия өзүнүн килейген экономикасы күчтүү өлкөдө дагы бул ошол кабыл алган мыйзамдар алар толук кандуу иштете албай атышат. Себеби буга деген абдан чоң ресурс керек. Эми мен жанагы айтып кетпедимби, өзүбүздү башкаруу бир тутумун түзүп алсак депчи. Негизи мындай практика бар. Ошол эле Facebook азыр байкоочу кеңешин түзгөн. Мен баягы маалыматым боюнча ал жерде азыр 20дай адам иштеп аткан экен. Ошо элестеткиле килейген глобалдуу бир өзүнчө бир тармакта ошо болгону 20 адам иштеп аткан экен. Бирок ал жерде мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр көп да, ошол эле Facebooktун өзүнүн баягы сөздөргө карата жанагы кастык сөз деп коебуз, баягы бири-бирине жаман айтканда, бири-бирин тилдегенде, ушундай нерселер болгондо алар дароо эле ошол профилди баягы жок кылып коюш мүмкүн, токтотуп коюш мүмкүн. Кээде ачууланып мен деле орусча жазып ийсем, мен орусча текстиме эскертүү келет. Сиз ошо жаман сөздү колдонуп атасыз депчи, анан ойлонуп каласың. Мисалы ошондой механизмдерди киргизсе болот бизде делечи. Эми ошо Facebooktун байкоо кеңешмеси азыр 20 киши болуп иштеп аткан экен, бирок алар барган сайын ошол кеңешме тобун көбөйтөбүз деп атат. Ошондой эле кеңешме тобу азыр баягы долбоор катары Ирландияда түзүлүптүр. Ал Facebook деле эмес, жалпы ошо социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөөчү ошо кеңеш түзүп атыптыр. Эми алар ойлонуп атышат. Себеби деген баягы бул кеңешмелер алардын ою боюнча баягы улуттук мамлекеттерде, өлкөлөрдө иштеш керек болуп атат да. Албетте баягы ошо элдердин, өлкөнүн өзүнүн бир баягы мүнөзү бар, традициялары, үрп адаттары бар, көнүмүш адаттары бар. Кээ бир сөз мисалы башка калк үчүн
жаман угулса бизге ал анчалык жаман угулбастыр. Ошондуктан алар ошол байкоо кеңештерин ушул өлкөлөрдө, мамлекеттерде кылсакпы деп атышат да. Эгер ошондой нерселерди биз өзүбүз түзө турган болсок, анда бул жерде эч кандай миллиондогон каражаттарды талап кылган жанагындай мыйзам долбоорлор кереги жок. Фейктерди деле ошол өзүбүздүн деңгээлде деле жөнгө салуу аракеттер болуп жатат. Ошол эле факт чек, мисалы, ошол социалдык түйүндө, Facebook'та мен билем акция кылышкан. Эгер баягы жанагы жүзү жок фейктер деп байкасаңыздар, текшерели депчи. Аларды оңой эле текшерсе болот, алардын өзүнүн баягы жол жобосу бар. Алар жанагындай кылып тоонун сүрөтүн коюп коюп, же болбосо ойдун сүрөтүн коюп коюп, анан кийин ар жагында кыз олтуруп, эркек олтуруп, Кудай билет, бер жагында олтуруп алып, сөгүп сагып жаса берет. Анан кийин эми жашыруун эмес, ушул Кыргызстанда мындай фейктерди, троллдорду көбүнчө саясатчылар өздөрү колдонот. Азыр эле кирип карап көргүлөчү, мисалы, шайлоонун алдында азыр болуп атат, баягы шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөзүп жатат. Ошо деле карап көрсөңөр эле ачык айкын көрүнүп турат, ким кимге иштеп атканы, ким кимди эмнеге боктоп атканы, баягы жаман көргөзүүнүн аракеттин артында бир чыныгы факт барбы, жокпу дегендейчи, же жөн эле баягы асмандан алып эле ойлоп алышып эле ошол каралап жатышабы, ошолорду мындай карап көрсөк, мындай тенденцияны өзү негизи саясатчылар, анан жана бай коррупционерлер өздөрү колдонот. Кийин канча төлөп, канча иштеп аткандары мындай ошо блогерлердин деле чөйрөсүндө билишет. Ошондуктан мындай нерселерде биз кайра эле ачык айкындыкты принцип кылып, ошону туудай тутуп, өзүбүз менен өзүбүз баягы өзүбүзгө өзүбүз баягы кичине тыйгандын аракетин көрүп, ушундай бир нерселерди жасабасак, баягы мыйзам менен тыюу салып, оозун жаап, унчукпай олтур деген нерседен эч нерсе чыкпайт. Ошондуктан биз ошо медиа чөйрөсүндө иштеген адамдар өзүбүздүн оюбузду билдиргенбиз. Былтыр да билдиргенбиз, азыр кайра алып чыгып жатканда дагы билдирип жатабыз. Ошон үчүн элдер да түшүнүш керек, эмне үчүн биз бул нерсени кылып атканыбыз. Себеби деген бул мыйзамдын артында жанагы элдер сүйүп окуган, эртең менен туруп алып окуган ошол эле Акипресс, ошол эле 24 кижи, ошол эле Кактус, ошол эле Вести, ошол сыяктуу сайттардын бүтү тең азыр жаап коюу мүмкүнчүлүгү болот мына мыйзамдын артындачы. Бул нерселер ошол жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү болгон мыйзамдар бар. Булардын баары илгертен эле нормалаштырган. Эгер калп айтса кечирим сурайт, ага жанагындай опровержение деп коебуз, ошону төгүндөй турган кайра материалдарды кайсы бетке жазса, кайсы жерине койсо кайра эле ошол жерге коюп, баягы ушундай өзүнүн өзү бир каталарын оңдой турган мүмкүнчүлүк бар да. Булар болсо андай мүмкүнчүлүк бербей эле, дароо эле баягы тил кеспей эле тиги баш алмай болуп атышат да. Ошондуктан бул мыйзамдын негизи жаратылышы бул коррупцияны гүлдөтүүнүн аракети. Ошондуктан элдер да түшүнүш керек, бул мыйзамдын артында ошондой аракеттер бар экенин, өткөн бийликте дагы ошондой аракеттер болгон, андан кийинкиде дагы болгон. Азыр мынакей ушул жанакы мыйзамдардын баары кайра каралып жаткан учурда ошол моменттен колдоно калып, жана Гүлшат деген айым мындай кылып дагы түрткүлөп атат. Кечөөнү көрдүк. Өзү бир кол менен бир кнопканы берип атат, экинчи кол менен экинчи кнопканы басып атат. Негизи
мыйзам долбоорлору каралып атканда, мындай мыйзам долбоорлору каралып атканда бир депутат бир гана жолу добуш бере алат. Ал болсо мен по доверенности баягы добуш берип атам дейт. Негизи мындай мыйзамдарды каралып атканда бир депутат бир гана добуш бере алат. Бул дагы алардын регламентинде жазылган. Ошондуктан Гүлшат айым, мен сизге кайрылып кетет элем. Эки колуңуз менен бассаңыз да, эки бутуңуз менен бассаңыз да, чекеңиз менен бассаңыз дагы сиз элдин оозун жаба албайсыз, элдин тилин жаба албайсыз. Конституцияда бул биздин адам укугунун ажырагыс бир бөлүгү өзүнүн оюн айтуу. Албетте бул жерде жанагындай маселелер болушу мүмкүн. Жаман нерселерге чакыруу, же болбосо динине карап, улутуна карап, жыныстыгына карап, же башка дагы ушундай бир адамдын айырмачылыктарына карап, ошолорду кемсинтүү, же болбосо жанагындай терроризмге, ушундай нерселерге чакыруу, бул нерселердин бүт иштеп жаткан мыйзамдар да бар. Ошондуктан дагы бир жолу монтип велосипедти ойлоп таап, же болбосо тиги орустардын мыйзамын көчүрүп алардын алдында жанагы нерселерди ойлонуш керек болчу. Эң биринчи ирет бул конституцияга каршы келген мыйзам. Андан кийин болсо бул долбоорду ишке ашырыш үчүн көптөгөн акча каражат керек, көптөгөн техника керек. Анан кийин жанакы министрликте иштеп аткан бир 10 чакты кишинин күчү менен бул нерсе кылынбайт. Муну кылыш үчүн абдан чоң армия керек. Рахмат, тилек аршы убактыбыз түгөнүп калыптыр. Ыраазычылык билдиребиз. Мына эми эфирибизде жыйынтыктардын алдында кыргыздын эле макал келип атат. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дегендей. Ошондуктан сөз эркиндигин колдоп, биздин атка минерлер, бийликтегилер албетте активисттерди, журналисттерди тескерисинче жакын кармап, аларга шарт түзүп берип, ачык маалыматтарды берип, жана ошондой эле коопсуздугун сактап берсе, дагы болсо биздин бардык тиешелүү органдар тийиштүү кызматтарын аткарып, биз бакубат коомду түзө алат экенбиз. Албетте коом дагы өз мүмкүнчүлүгүн кол четтен чыгарбай, шайлоого барып, анан албетте журналисттерди колдоп беришиңиздерди өтүнөбүз. Кыскасы ушундай ойлор менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Бизде мейманда медиа эксперт жана ошондой эле журналист агабыз Агланбек Жубанбаев болду. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө, амандашканча бар болуңуздар.